Кыргызстанда никеге тургандардын саны азаюуда. Алсак 2024-жылы 45.321 нике катталса, 2015-жылга салыштырсак 52.043 болгон. Нике менен кошо ажырашкандардын саны да аз эмес. Алсак 2015-жылы 8.588 жаран ажырашса, 2024-жылы 12.552 адамга көп ажырашкан. Эркек дагы, аял дагы компромисске даяр болуп турмушка чыгыш керек да, үйлөнүш керек, болуш керек. Себеби ал жерде көпчүлүк учурда сен ойлогондой, сен айткандай нерсе болбой калышы да мүмкүн. Тескерисинче болсо, кээ бир учурда эркектерден дагы ушунчалык бир катачылыктар кетет. Бул чоңдордун да катачылыгы деп ойлойм. Көбүнчө азыркы учурда ата-энесинин шарты менен эле турмуш кургандар бар. Бул көрсөткүч Баткен өрөөнүндө кандай? Алдыда талдайбыз. Акыркы 5 жылда статистикага кайрылсак, 2019-жылы 4900 жаран баш кошкон болсо, 2023-жылы 4398ге түштү. Көрсөткүч 502 адамга аз болууда. Психологдор, турмуш куруучулар карьера же болбосо билим алуу менен өзү турмушка даяр болгондо гана никеге турууну жаштар азыр туура көрүп жатышат дейт. Себеби 18 жаштан турмушка чыгып алып, ал учурда эми билбейсиң да, турмуш кандай болот, баланы кантип карайсың, мурда деген бардык нерсеге бышып, тынып кете берчи элек деп айтышат чоңдорубуз, бирок азыркы учур андай эмес. Ар бир мезгилдин өзүнүн мыйзамдары бар да. Биз азыр өзүбүздүн жашообуз менен эмес, башка бирөөлөрдүн жашоосу менен башка. Адам өзүнүн таабаса, өзүнгө эмне керек, эмне максаттары бар, кандай кыялдары бар, ошолорду билбесе, ал бирөөнүн кыялы менен жашап калат. Баткен облусу боюнча эң көп баш кошкондор Кадамжай району, экинчи Лейлекте, акыркысы Баткен району. Ал эми ажырашуу боюнча биринчи орунда Баткен району, андан соң Кадамжай, Лейлек райондору турат.